Бүгүндөн тарта жер бетинде жаңы жашоо башталат. Эски жылдын бир да учкундары калбайт. Андыктан бул күндү элибиз эзелтеден бери жаңылануу күнү катары кабылдап келет. Өзгөчө күндү белгилөөнү Кара Суу районуна караштуу Кумар Момбекова атындагы мектеп жамааты да көңүл сыртында калтырбады. Баары улуттук кийим-кечилерди кийип, майрам аянтында окуучулар улуттук оюндарды ойношту. Албетте, мындай чаң башталган жерди илгертен сармерденсиз өткөрүшкөн эмес. Бул өз кезегинде ашыктык оту бар жаштар арасында ойнолгон. Кыз-жигиттер эки жаатка бөлүнүп ырырдап, ыр билбегендери макал, табышмак, жаңылмач, болбоду дегенде түрдүү жубандыктардын үнүн туурап кезегинен кутулушкан. Анткени оюнга катышкан ар бири ырдоосу талап болгон. Аталган мектеп жамаатынын саамалыгын дал ушул кыз-жигит сармерден оюну көрккө бөлөдү. Анда окуучулар куйкум сөздөр менен тең тайлаша жарышып, мыкты айтыш көрсөтө алышты. Оюнга 9-10, 11 класстын окуучулары катышты. Сабак десе жашынган, оюн десе шашылган, тапшырманы сураса, билбей башың кашынган. Акыя, айталбасаң окуя. Илгеркенин кыздары имерлеп чай сунган, азыркынын кыздары бүдөмө десең тил туйган. Саамалыкты өткөрүүнүн абалкы максаты окуучуларды улуттун улуулугуна дагы бир ирет ынандыруу. Анткени ааламдашууду орунда жаштар уюткулуу журт экенибизди унутта калтырбоосу абзел. Ар бир жаран өзүнүн улуу элдин урпагы экендигин биле жүрүүсү керек. Норуз майрамы негизинен эле илгертен ата бабабыздан келген бул Кыргызда жакшы бир майрам десек болот. Бүгүн биздин мектепте өзгөчө иш-чара болду. Норуз майрамы биз болсо 9-класстар арасында сармерден өттү. Сармерденде кыз-жигиттер жарышып, көңүлдүү өттү десек болот. Аябагандай бири-бирине табышмактарды берип, жандырмактарын таап, ушундай көңүлдүү өтүп жатат. Биз кубанычтабыз бүгүнкү майрамда ушунчалык иш-чаралар өтүп жатканына. Норуз майрамына элибиздин бүт нарк населе, каада салты, үрп-адаттары, деги эле улутка таандык болгон бардык жөрөлгөсү камтылган. Алардын арасында улуттук тамак аштын да орду эбегейсиз. Андыктан бүгүнкү майрам дастарконунун негизги бөлүгү түрдүү даамдарга толду. Ар бир аткарылган аракет аруу тилектердин артында жасалды. Ушу мектебибизге ийгиликтер келсин, жаңылыктар келсин, кыргыз элибиз ушул ден соолукта болуп, кыргыз эли ынтымакта жашап деген жашаанда ошо ниетибиз ушундай ниет менен сүмөлөк уюштуруп, ошо сармерден оюн уюштуруп атканбыз. Азыркы мезгилде каада салты унутуп, Европага кетип атпайбы биздин жаштарыбыздын бардыгы. Ушул нерсени дагы бир эске салып, окуучулардын арасында мектептен баштасак, үй бүлөдөн баштасак, тарбияны ушу мектептен баштасак деген ниетте ушул кечени уюштуруп отурабыз. Арулуктун майрамынын негизги символикасы бул сүмөлөк. Саамалыкта таң эрте жакшы тилектер менен сүмөлөк да салынган. 2019-жылга карата сүмөлөк пиширип жатабыз. Сүмөлөктү биздин ата-бабабыз байыртан бери пиширип келген. Сүмөлөккө дан өндүрүп, андан кийин көп кошулмаларды кошуп, жакшы тилек менен аралаштырып, жакшы тилек менен, жакшы маанай менен демек элибизге, журтубузга тынчылык болсун, ишибизде ийгилик болсун. Жаңы жыл жакшылыктын, токчулуктун жылы болгон, мамлекетте тынчылык болгон жакшы майрамдардан болсун. Жалпыңыздарды ушу майрамыңыздар менен куттуктаймын. Билим уясындагы майрамга айыл өкмөтү жана башка меймандар чакырылган. Анын алкагында мектептин жетишкендиктерине салымы чоң агартуучулар сыйланышты. Мындан ары да билим берүү мекемеси албан ийгиликтерди багынтсын деген тилек менен иш-чара жыйынтыкталды. Сымбат Абдакимова, Жомарт Караев, Ош Бирим жаңылыктары.